ТЭЦ-ти оңдоо иштери Ош шаарынын тургундарын азыр түшөлткөнү менен борбор берген жылуулук менен алар кышты жылуу жумшак өткөрөрүнө ишеним чоң. Муну менен катар Кант шаарынын тургундары дагы кылычын көтөрө келген суукта үйүн эми көгүлтүр от менен жылытууга жакшы шарт түзүлдү. Дегенибиздин себеби Кант шаарынын жаратылыш газ жок тилкелерине көгүлтүр от берилди. Канттыктардын кубанычына Актилек Гүлжигит кызы күбө болду. Кант шаарынын тургундары бул күндү көптөн күткөн. Кантской эксплуатационной газовой службе подать газ Кант. Bir погонный метрдин баасы мурун 1100-1200 сомдой болчу. Азыркы убакытта биз ушун bir погонный метрдин өткөрүүсүн материалдары менен bir погонный метри 600 сомго деп ылайыктап койдук. Көгүлтүр от алгач 4 үйгө берилди. Надежда Фисенко эми үй бүлөсү менен чайды газга кайнатып ичет. Азырынча бир гана газ меши иштеп турат. Ал жылуулук тутумунда көгүлтүр оттон алууну мерчемдеп жатат. Бул үчүн от казанда сатып алып койгон. Когда стали нам проводить газ? Газ тартылып баштаганда биз от казанда сатып алып койдук. Эми кышында да жылуу болот экен деп кубанып турабыз. Мурда көмүр менен жылынып акча да көп кетчү. Быйылкы кышта газ менен жылууланабыз. Газ будет тепло. Буга чейин 3-Кичи райондун жашоочулары жылуулук үчүн көмүр менен электр тогун колдонушчу. Төлөм да көп болчу. Көпчүлүк үй бүлөлөр көмүр алыш үчүн насыя алган учурлар да болгон. Эми жаратылыш газы капчыкка да жеңил. Мисалы, 100 чарчы метр аянтты ээлеген үйдү жылытуудан 7000 сом үнөмдөп калса болот. Не будем мы теперь отапливаться ни дровами, ни углем. Обогреваться мы будем котлами газ. Себеби мында жашаган элдерге аябай жашоосуна мындай экономичный болду. Газ ресурстарынан жеңил жашоодо отун маселеси боюнча дагы. Былтыр Газпром компаниясы Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун 16 конушун газдаштырган. Бул үчүн 50 чакырым газ түтүгү тартылган. Актилек Гүлжигит кызы, Эльвира Сатыбекова, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1 канал, Чүй облусу.